Энергетика экономикалык тармак экенин, анын кирешеси чыгашасынан жогору болушу керек. Мына ушуну биз туура түшүнгөнүбүз оң. Энергетика тармагынын жок дегенде 15% кирешеси болбосо, ал мындайча айтканда өтө начар абалга кептелет. Учурда Кыргызстандын энергетика тармагы жалаң чыгымдын үстүндө келе жатат. Анткени жылуулук өз наркынан 2,5 эсе, электр энергиясы 1,5 эсе арзан сатылууда. Ортодогу айырма кайдан алынышы керек? Мына ушул жагын ойлонуу заман талабы. Ушул жылдын 1-майынан тартып өлкөнүн калкы үчүн электр энергиясынын баасы 23 тыйынга көтөрүлгөнү жатат. Мында биз туура кабыл алуубуз абзел. 23 тыйын бул электр энергиясын 700 киловатт саатка чейин пайдалангандар үчүн гана. Ал эми андан ашса, анда мурдагыдай эле тариф сакталып жатат. Тагыраагы 2 сом 16 тыйын. Муктаж болгон үй бүлөлөр жана жарандар үчүн тариф мурдагы деңгээлде сакталып, 1 киловатт сааты үчүн 50 тыйынды түзөт. Электр энергиясын лимитсиз жана кубаттуулукту чектөөсүз пайдаланууну каалаган калк үчүн тариф 5 сом 4 тыйындын ордуна 3 сом 28 тыйынга чейин төмөндөтүлдү. Тарифтерди жогорулатууга байланыштуу көрүлүп жаткан чаралар өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун камсыз кылууга жана керектөөнүн көлөмү динамикалуу өсүп жаткан шарттарда калкты электр энергиясы менен үзгүлтүксүз жабдуу үчүн зарыл болуп жатат. Ушул жерден айта кетели. Кыргызстанда электр энергиясы КМШ өлкөлөрүнүн жана дүйнөдөгү бир катар мамлекеттерге салыштырмалуу эң арзан баада берилүүдө. Алыска барбай эле коңшу мамлекеттердин электр энергиясынын баасына көз чаптырып көрөлү. Коңшу Казакстанда 1 киловатт саат 3 сом 54 тыйын, Тажикстанда 2 сом 20 тыйын. Өзбекстанда болсо электр энергиянын 1 киловатт сааты 2 сом 23 тыйындан төлөп келишет. Кыргызстанда ушу тапта 1 киловатт саатына 0,77 тыйындан берилүүдө. Эгерде 1 сомго чыккан учурда деле КМШ өлкөлөрүндөгү эң арзан баа боюнча сакталат. Айтайын дегеним, электр энергиянын тарифинин өзгөртүлүп 0,77 тыйынга 23 тыйын кошулуп жатканы чөнтөккө анча деле оор кылбаса керек. Эң башкысы энергетика тармагын жакшыртып, техникаларды жаңыртып, энергетикалык көз карандысыздыкка жетишип алганыбыз биз үчүн жакшы да. Туура айтамбы көрөрман? Андыктан ушул тапта мамлекеттин тарифти өзгөртүп жатканы бул энергетика тармагын жакшыртуу үчүн көрүлүп жаткан кадамдардын бири катары, түшүнгөнүбүз оң.